Жогорку кеңеш өзүн өзү таратып, жаңы шайлоо 30 ноябрга дайындалды. Кыргызстанда оюн эрежеси оңдолуп, шайлоо системасы өзгөрүүгө дуушар болду. Өлкө партиялык тизмеден же андан кийинки бир мандаттуу партиялык аралаш шайлоо тутумунан толук баш тартып, көп мандаттуу мажоритардык системага өттү. Бул жолу депутатка талапкерлер аймактарда жеке атаандаштык менен ат салышып, мыйзам чыгаруу бийлигин элдик өкүлчүлүк аркылуу ишке ашыруу вазифасына киришкени турат. Мындан ары мурдагыдай партиялык тизмеге кире калып, $1 миллион бере салып, эч ким тааныбаган эле бирөө депутат болуп келген башаламан система жок. Мындан ары депутаттарды түздөн түз өзүңүздөрдүн араңыздардан шайлап аласыздар. Биз бийлик талапкерди эл өзү тандап алсын деп толук шарт түзүп бердик. Эми өзүңөр жаңылбай тандап алып, анан шайлаңыздар. Бул жолу чыныгы элдик өкүлдөрдү, өзүңөрдүн өкүлүңөрдү шайлайсыңар. Ошондуктан бул шайлоо талапкерлер ортосунда ачык саясий атаандаштыкты жаратып, аймактарда ар бир талапкер таймашып, күч сынашып, жаңы лидерлер республикалык деңгээлдеги саясий майданга суурулуп чыгары күтүлүүдө. Бул шайлоо системасынын өзгөчөлүктөрү эмнеде? Жогорку кеңешке эми кандай депутаттар келиши мүмкүн? Мына ушул жана башка суроолордун айланасында баш катырып, тегирмен ташын тегеретебиз. Анда эмесе алыстабай, алдыдагы мүнөттөрдө биз менен бирге болуңуздар. Мурда депутатка талапкерлердин тизмелерин партиялардын башчылары түзүп, бирок көпчүлүк учурларда аты жыты белгисиз. Шайлоочулардын таразасынан өтпөй эле кимиси тизмеде алдыңкы орундарга илинсе, арттагылардын эсебинен автоматтык түрдө алтын мандат алган өнөкөт өөрчүп кеткен эле. Буга чейин партиялык тизме аркылуу шайлоодо алдыңкы 10-дуктагы, 20-лыктагы, же болбосо ортоңку 30-дукка кирген депутатка талапкерлердин орундары жеңишинен соодаланып, шайлоочулардын ишеними партия жол башчыларынын кызылдай кызыл кулактыгына айланганы белгилүү. Азыркы шайлоо мыйзамы талапкерлер шайлоочуларга түз барып, добуштарын алууга өбөлгө түзүп, аймактар аралык балансты жана элдик өкүлчүлүктү камсыздоону ишине камтыйт. Талапкерлер өз ара ат салышып, парламентке шайланып келүү мүмкүнчүлүгү көп мандаттуу округдардагы добуштардан көз каранды. Жогорку кеңеш өзү өкүлчүлүктүү орган, мыйзам чыгаруу негизги функциялары мыйзам чыгаруу, анан өкүлчүлүктүү орган да. Өкүлчүлүктү камсыз кылуу боюнча 2-3 негизги принциптер бар. Биринчиси мисалы элдердин сандарынын бирдейлүүлүгү кармалыш керек. Экинчиси ар бир региондун, ар бир аймактын өкүлдөрү болуш керек. Мисалы, мурдагы шайлоолорду карап көрсөңүз, кээ бир кичинекей райондон 10-15 депутат болуп калган убакыт болгон, кээ бир чоң райондордон 2-3 эле депутат болуп калган, калктын саны боюнча чоңдугуна карап. Ошон үчүн анан партиялык тизме менен болгондо кээ бир райондон такыр болбой калган убакыттар болгон өкүлдөр. Эми мыйзам боюнча республикада көп мандаттуу 30 шайлоо округу түзүлөт. Алардын чек аралары, шайлоочулардын саны мыйзамга ылайык Борбордук шайлоо комиссиясынын ички жоболору менен бекитилген. Кыргызстан 9 аймактык административдик бирликтен турат. Андагы шайлоо округтары калктын санына ылайык түзүлүп, ар бир округга 3төн депутаттык мандат бөлүнөт. Анын 2 эркек киши болсо, 3-үнчүсү аял заты болууга тийиш. Же болбосо тескерисинче. Депутаттык мандаттарды аймактык өкүлчүлүк боюнча бөлүштүрүү принциби. Ар бир шайлоо округу орточо 140 000 шайлоочудан турат, анда өйдө ылдый айырмачылык 20% түзөт. Ар бир округтан 3 депутат шайланып келет. Калкынын саны көп облустар көп шайлоо округтарына ээ болот, аз калктуу аймактарда аз шайлоо округтары болот, азыраак мандатка ээ болот. Жалпы 30 округ 90 мандат, калктын саны менен округтар боюнча мандаттардын санынын ортосундагы приоритеттик баланс сакталат. Ал эми буга чейин партия башчыларынын тилин таба албаган аймактык лидерлер же болбосо көз карандысыз талапкерлер шайлоого катыша алган эмес. Өткөн шайлоодо бул өксүктөрдү жоюуга аракет болуп, партиялык тизме менен кошо бир мандаттуу округтардан талапкер шайлаган аралаш система иштей баштаган. Бирок ал ишемдиктен улам шайлоодо бир мандаттуу округтардан жыдыган талапкерлердин айынан кайра шайлоо өткөрүү машакаты келип чыккан. Бул кошумча чыгымды жана убакытты талап кылды. Жаңы мыйзамга ылайык азыр эми шайлоодон утуп, бирок кийин жыдыган депутаттын мандаты андан кийинки добуш алгандарга берилет. Азыр эми Жогорку кеңеш мөөнөтүнөн мурун өзүн өзү таркатуу чечимин кабыл алды. Буга парламенттик жана президенттик шайлоолордун эки бирдей капташып келип калган жагдайы негиз болгон. Ошондой эле саясий туруктуулукту бекемдөө, мамлекетте
бийлик бутактарынын толук кандуу иштеп туруусун камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 84-беренесинин 1-пунктуна ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 140-беренесин жетекчиликке алып, урматтуу депутаттар, 7-чакырылыштагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешин өзүн өзү таркатуусу боюнча урматтуу депутаттар сунушту киргиздик. Ал эми быйыл кабыл алынган жаңы шайлоо мыйзамына ылайык киргизилген көп мандаттуу мажоритардык модель жерлерде ачык айкын саясий атаандаштыкты жаратат. Аны менен бирге эле бул модель бирдей мүмкүнчүлүк менен күч сынашууга жана аймактардын тең салмактуу өкүлчүлүгүн камсыздоого өбөлгө түзө турган болду. Эми саясий атаандаштык, ачык айкындык жана мен айткандай эле мурдагыдай бийлик тактан какой-то бир кишилер гана өтөт деген нерсе жок. Бул эң жакшы чоң нерсе. Каалаган киши каалагандай катыша берет. Баягындай отуруп алып, эртең бүрсүгүндө сен уже заранее эле билип койсуң, сен депутат болот экенсиң, же депутатты сатып алдың, мандат сатып алдың деген нерсе жок. Демек, мен ойлойм, бул конкуренция жактан жаштар үчүн, ошол округтан чыга турган балдар үчүн, айымдар үчүн баардыгына бирдей эле шарт түзүлдү деп ойлойм да. Шарттардын баардыгы бирдей эле түзүлүп берди. Болгону элдин добушуна ээ бол. Буга чейин эл үчүн иштеген болсоң, ошол нерселерин көрсөтүп бер. Жолбосо жакшы бир иштеп бере алам деп көрсөтүп бер. Айтор ошол элдин добушуна ээ болуш керек. Ар кандай мындай өзүнүн жакшы жактарына мен гана азыр эл алданбайт мурдагыдайчы. Акчага, башкага, убадаларга азыр реалдуу түрдө ошол кандидаттын өзүн карайт. Кимсиң, кандайсың сен? Эмне жарата алдың буга чейин? Эмне ишти кыла алдың? Же эмне ишти кыла аласың? Канчалык сен таза адамсың деген нерселер мен ойлойм биринчи орунда турат. Шайлоо системасы өзгөртүлгөнгө чейин парламент депутаттары пропорционалдуу негизде партиялык тизмелер аркылуу шайланчу. Партия башчылары талапкерлердин тизмелерин түзүп, кызыкчылык көп учурларда борбордон же ири шаарлардан чыккан капчыктуу өнөктөштөргө артыкчылык берүүгө негиз берчү. Бирок талапкерлер бир партиялык идеянын астына эмес, утурумдук кызыкчылыкка гана байланып келген. Ал эми партиялык тизмедеги талапкерлердин ичинен мурда соттолуп, бирок кийин соттуулугун жоюп салып, шайлоого кайра эле бара берген өнөкөт бар эле. Жаңы шайлоо мыйзамында эгерде талапкер мурда уюшкан кылмыш тобуна мүчө болсо, же ага байланышса, же болбосо ошондой эле башка кылмыш иштери боюнча соттуулугу жоюлганына карабастан, анда аны талапкер катары каттоодон баш тартуу ченеми киргизилген. Ал нормалар мурда соттолгон болсо, соттуулук алып салынган же жоюлган болсо дагы ал бара албайт. Андагы соттуулук эмне, кайсы соттуулук эмне боюнча болгон ошолорго да карайт, бирок ошол негизинен ошол мурда соттолгон кишилер соттуулугун алып салып, же болбосо жойдуруп, анан барчы. Азыр андай мыйзамда ошо так кесе ушундай нормалар коюлган. Ушундай кишилер эми мурдагы тарыхы таза эмес кишилер бара албайт. Партиялык система саясий бийликтин башкалаада Бишкекке гана топтолушуп, анын борборлошуусуна алып келген. Бир эле талапкер ар бир чакырылышта ар кайсы партия тизмесинен жылт этип, депутат болуп шайлана берип, кимдин кайсы партияга таандык экени да коомчулукта талаш жараткан учурлар арбын болгон. Партиялык тизмелер аркылуу депутатка шайлануу укугу партия лидерлеринен гана көз каранды болуп, көпчүлүк талапкерлер аймактык кызыкчылыкты коргоону дээрлик эске алышпай калган эле. Ал Тургай, Чаткал, Токтогул, Актала, Ак Суу сыяктуу райондор көп жылдар бою парламенттен өз өкүлдөрүн көрө алышкан эмес. Жаңы шайлоо тутуму мына ошол кемчиликтерди толуктайт. Регионалдык баланс Кыргызстандын жаңы шайлоо системасында аймактардын өкүлчүлүгү кепилденген, анткени ар бир көп мандаттуу округтан депутаттар түз шайланат. Мындан улам ар бир регион парламентте өзүнүн өкүлүнө ээ болот. Депутат шайланган аймагынын кызыкчылыгы үчүн түз жооп берет. Натыйжасы депутаттардын сапаты жана аймактар менен байланышы жогорулайт. Аймактык жана көз карандысыз саясий фигуралар көбөйөт. Партиялык борборлордун шайлоого таасири азаят. Жаңы система парламентте тең салмактуу, аймактардын кызыкчылыгын чагылдырган өкүлчүлүктүү органга айланат. Бул реформа шайлоо жараянын ачык атаандаштыкка негиздеп, калктын саясий системага ишенимин күчөтөт. Натыйжада буга чейинки жагдай Жогорку Кеңештин депутаттарынын эң негизги укук милдеттеринин бири болгон элдик өкүлчүлүк принциби ишке ашырылбай келген. Айрыкча бюджетти түзүп, жерлердеги капиталдык салымдар үчүн каражат кароодо аймактар аралык тең салмактуулук бузулуп,
Парламентте өкүлү жок район шаарларга мектептер, балабакчалар же болбосо ооруканалар оңдолуп же курулбай келген. Жаңы шайлоо системасы көп мандаттуу округтардан шайланган өкүлдөрдүн өз аймагынын кызыкчылыктарын парламентте коргоп чыгышын толук камсыздайт. Элдин гана көйгөнүн, элдин гана ошол жактан өкүлчүлүгүн реалдуу түрдө мындай ойлой турган адамдар келип, чыгып иштей турган жакшы бир жол түзүлүп атат да. Бул дагы биздин жашообузда, биздин тарыхыбызда болбогон нерсе. Албетте буну биз дагы көрүшүбүз керек. Буну көргөндөн кийин мен ойлойм жакшы мындай результаттардын алкагында дагы көрө жатабыз да. Бирок ниетибиз, каалообуз бир гана ошол. Элдин өкүлү болгондон кийин бар дагы эл менен иште, элдин көйгөйүн чеч. Жакшы мыйзамдар жазып бер, жашоону жакшырта турган мыйзамдар жазып бер. Бул жолу чыныгы акыл таймашы болуп, татыктуулар алдыга суурулуп чыгабы, же шайлоо мурдагыдай эле капчыктуулардын кармашына айланабы? Аны эми алдыда убакыт көргөзөт. Бул шайлоочулардын өз келечеги үчүн өздөрү жоопкерчиликти алган туура тандоосуна байланыштуу. Талдоо баянын мен журналист Кубанычбек Жолдошев даярдап алып бардым. Тегирмен ташын тегеретип, кийинки жолку ааламтөр айдыгынан кезиккенче сак саламатта болуңуздар.